6 май күнү Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө жайгашкан Турсунбай ата магазинден просрочный продукциялар чыккан. 102 чакыргамын наряд келип, өздөрүнүн жумушун аткарып, мыйзам чегинде чара көрүлөт деп кетишкен. Ошолор боюнча кандай иш жүргүзүлүп атат деп сурасам, тиги келип калды жанагы Mercedes-Benz'ин айдоочусу. Жана кыргыз элимде Дөбөгүн деген жигит. Ал менен сүйлөшүп алсам, кайдан жайдан келген билбейм. Тиги Диля деген адвокат экен. 2019 жылдын 6 май күнү кечки саат 7-лерби 8ге жакын магазинге иптарлыкка озачарга суу алайлы, майда чуда кылайлы деп барышып, ошо жерден жок жерден өзү эле барып алып, баягы магазинчиге сүйлөнүп аткан жеринен баламды тартып чыгып мияка, чык мияка, сен кимсиң, атың ким? Мына жаранды танып алгыла, кыргыз эли, мына экөөнү танып алгыла деп машинелерибизден бери видеого тартып, мына экөөсүн танып алгыла кыргыз эли, мени общественный жерде озго алгыс сөздөр менен сөгүп атат дейт. Бирок ошол убакытка чейин ошо видеосунда бирем сөккөн эмес экен. Анан кече больницадан чыгып келип үйдө отурган кезинде үкөмө бир неизвестный номерден, бейтаныш номери чыкты бирөө чалып, мен Бауыржанмын, мен сени Роудада күтүп турам, кечеги шеригиңи алып тез жетип кел деп. Мына жерге чакыргандан эми балам жаш бала. 16га чыккан эле бала. Ал жаш баланы мен өзүм жетелеп, өзүн жөнөтүп койгонго коркуп, эми каны кызуу бала бир мушташа кетишпесин деп, өзүм келгем үкөм менен бир. Үкөм артынан видеого тартып дагы урушуп аткан жеринде мен жанына басып барып, үкөм өчүр, камераңы өчүр десем эле, немени сүйлөнүп, анан сыртка чыгып аткан коридор, тергөөчү бош эмес экен, коридордо туруп ушу менен бир балакетке жолукпайлы, уруша кетпейли деп сыртка чыгып кетип аткан учурубузда немеде артыман келип туруп, колунда бир темир таякча менен уруп, ар жериме чачыман жулуп, ошо жердагы бир темирге итерилди да. Мени сөккөн бала Дилянын немес баласы экен, а берки иниси экен. Получается, булар ошол Абакжанов Махамат Расулдун бир семьясы экен. Кайдан жайдан пайда болгон именно ошо Өзгөн шаарынын роусунун ичинде мына кечегиден калган колун аймалап, кол менен чаап, буту менен тээп, озалык сөздөр менен сөгүп сагып, провокация кылып тилдеп салды. Бауыржан кирип алып, биздин магазинибизге кирип алып, просрочный товар сатып деп биз алып койгон товарларды ичине каалап алып, мен именно шу товарды аламын деп бизди нема кылып атат да бул бала. Просрочный товар срок өтсө, оны алып кетет да дени алар. Баарынчы. Муну бизде халатник жок да аларды сатаганынчы. Анан бирөөгө сатканыбыз жок. Сатып алса, үчтөп алса, майыл дейт. Просрочный товар мананы ал дейт. Буну жазбырат, алып кой дейт десе, яна ал дейт. 20 миң пул бер дейт, 20 миң акча бер, мен албайм дейт. Бу 20 миңди биз аке күнүгө 300 сомдон алып иштейбиз дейт. 20 миң кандай дейт? 20 миң бересиң, кийин албай койрам, өчүрүп таштайм видео дейт. Съемка кылып туруп, акча талап кылып туруп, акчаны берсең, сен комментарийден чыкырмайбыз deyapti, видеого чыгармайбыз дейди. Акча бермей, биздин бу 20 миңди биз канчадан битте каймакты, мына каймакты кармап атат да, каймактан 3 сомдон акча калат бизге. Kesin kayıt kelmegen pul versen. Kança akçası var? 10 ming so'm bersen sen do'kon qaytib kelgan. Menga 3 yo'l keldi o'zi. Ha siz bermediniz. Bir yo'l kelganda endi anaqa topganimda mana bo'ldi. Ikkinchisini topolmadi, surib o'tgan topa. Uchinchisiga bashib men yo'q edim, g'alaba janjal qilib kelib meni o'zi kelgandan keyin ko'rishib, pul bersen qaytib kelmay qo'yaman deb anaqa qildim. Özgön rayonundagı blogerдің işi boyunca hazırkı uçurda Özgön rayonduk işleri bölümünün tergö kızmatı tarafından ошол блогерге карата жарандардан азыр кезде 5 арыз түшкөн. Бирөөсү денеге залал келтирди деп, ал окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 266 беренесиндеги белгилер боюнча кылмыш иши козголуп өндүрүшкө алынган. Жана Өзгөн райондук соту тарабынан блогерге карата 1 айга камакка алуу чечими кабыл алынган. Ал эми андан сырткары ошол жерде жеке ишкерлерден ошол опузалап акча талап кылган YouTube'дагы ошо тартылган видео тасманы алуу боюнча деп кайрылышкан. Ал боюнча кылмыш жаза кодексинин 203 беренесиндеги белгилер боюнча азыркы кезде сотко чейинки өндүрүшкө алынып тергөө иштери жүрүп жатат.
Мындан сырткары блогер тарабынан 2 арыз ошол жарандарга карата жазган, анда биринде ошол денесине залал келтирип, аймалап урду деп арыз жазып атат. Экинчисинде ошол белгисиз 2 жаран ар кандай уят сөздөр менен сөктү деп, намызыма шек келтирди деп арыз жазган. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын Жоруктар кодексинин 119 беренесиндеги белгилер боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынып, азыркы кезде тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми YouTube'га коюлган мөөнөт өтүп кеткен товарлар боюнча ошол учурда 30 марттан бери Өзгөн район аймагында 3 ирет Өзгөн район иштер бөлүмүнө ошол блогер тарабынан телефон чалынып чакыруу болгон. Чакырууга барып, ошол топтолгон материалдар боюнча тиешелүү мекеме уюмдарга өткөзүп берген. Тагыраак айтканда Өзгөн райондук санэпидемия станциясына өткөзүп берген. Ал 3 материалды карашып, биринде ошол мөөнөт өтүп кеткендиги такталып 5000 сом айып салынган, жана экөөндө ал такталган эмес. Тагыраак айтканда ошол мөөнөт өтүп кеткен товарларды атайын бөлүп койгондугу, сатыктан алып койгондугу байкалган. Ошол сатыктан алып койгон товарларды алып, просрочный деп элге туура эмес маалымат жеткиргенди боюнча. Ошол туура эмес маалыматты жеткирген алып кой дегенде, алардан 10 000 жана 20 000 сом акча талап кылганды боюнча арыз менен кайрылышкан. Азыркы кезде блогер 2019 жылдын 13 майынан тартып Ош шаарындагы 25 СИЗОдо отурат. Ал азыркы кезде ден соолугу ошол бутун ооруп атат деп баягы өзүнүн ошол бутун оорусуна даттанган, азыркы кезде дарыланып атат. Аны эч ким урган эмес. Себеби 13 май күнү Өзгөн райондук сот тарабынан 1 айга камакка алуу чечими кабыл алганда ошол сот залында өзүн жоготуп койгон. Сот залынан милиция кызматкерлери көтөрүп чыккан. Азыркы кезде ошол СИЗОдогу медициналык мекеме аны карап, алга эч кандай уруу соо болбогондугун, нерв жактан гана ошондой убактылуу ден соолугуна зыян келтиргендигин айтышкан. Ошол менде бүтүн боюнча ал эми милициялар тарабынан күч колдонуу деген бул маалымат чындыкка жатпайт. Себеби ал жерге эгер күч колдонгон болсо, ал СИЗОго эч кандай кабыл алмак эмес.